Саламатсызбы? Менин каналыма кош келипсиз. Бүгүнкү биздин темабыз оргазмга жетүүнүн сырлары. Менин каналым көбүнчө аялдар үчүн болгондуктан мен ушул темада дагы видео чыгарууну туура көрдүм. Себеби азыркы учурда өтө көп аялдардын дээрлик 70% аялдардын проблемасы бул жыныстык катнашта оргазмга жете албастык болуп саналат. Көпчүлүк айымдарыбыз төшөктө эч нерсени сезе алышпайт экен. Ошондой эле оргазм эмне экенин билбеген, оргазм өзү эмне деп сурагандар дагы өтө көп экен. Туура бул көбүнчө эркектен көз каранды. Эмне себептен десеңиз, качан эркек ошол аялдын ички дүйнөсүн жакшылап үйрөнүп, аялды биринчи жакшылап төшөккө даярдап алса гана аял оргазмга жете алат. Бирок бүгүн сиздерге аялдар төшөктө кандай катачылыктарды кетирет, ошондой эле канткенде оргазмды сезе алат, мына ушулар тууралуу жакшылап түшүндүрүп айтып бермекчимин. Мен эч нерсени сезбей жатам, эмне кылсам болот деген аялдарга өзүңүзгө керектүү позада, башкача айтканда өзүңүзгө жага турган, ыңгайлуу болгон позада кошулганга аракет кылыңыз. Башкача айтканда эркек астында, аял үстүндө позасын колдонсоңуз, ошол точка жага турган ыкмаларды жасап кыймылдасаңыз, ошондо гана оргазм ала аласыз деп айтсак, эмне мен үстүнө чыгышым керекпи? Бул ишти көчөдөгү жаман кыздар кылат го. Мен андай кылгандан уялам, жолдошум эмне деп ойлоп калат. Эркектер өзү эле аракет кылыш керек эмеспи? Мен уялам, жакшысы ушу бойдон эле эч нерсени сезбесем деле жүрө берем, ошол жакшы деп айтышат. Мындай аялдар өтө көп жолугат. Алардын жыныстык жашоо жөнүндө такыр маалыматы жок. Буларга эмне кылуу керек экендигин түшүндүрүп айтып берсең, мен уялам, мен андай кыла албайм же менин колумдан келбейт деп чыга келишет. Бир нерсе эсиңизде болсун, биз эч качан жийиркеничтүү же болбосо мусулманчылыкка туура келбеген нерселерди эч качан сунуштап ушуну жасаңыз, ушуну жасашыңыз керек деп айтпайбыз. Биз дайыма сиз үчүн пайдалуу болгон гана кеңештерди бергенге аракет кылабыз. Сиз биринчи орунда жолдошуңуздун аял экениңизди эч качан эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Аялдар төшөктө дайыма актрисалардай болуш керек. Өзү тагдайга окшоп жатып алып эле бир гана эркек ошол аракетте болуш керек деген бул аялдардын эң чоң катасы. Андан кийин жыныстык мамилеге дайыма биринчи эркек тартуусу керек, аялдар эч качан аракет кылбаш керек деген ойдагы бул дагы аялдардын эң чоң катасы болуп эсептелет. Эгерде сиз оргазмды сезсеңиз, сизде өтө ошол сиздин организмиңиздеги ар түрдүү оорулардын алды алынат, ошондой эле сиз ар түрдүү жаман оорулардан алыс болосуз, өзүңүздөгү ооруларды сыртка чыгарып жибересиз. Сиз бул түндө уф дагы башталды деп жиниңизди келтирбестен жолдошуңуздун көңүлүн көтөргөнгө аракет кылышыңыз керек. Сизге айтылган кеңештерге аны жаман кыздар жасайт го деп өзүңүздү аларга теңебеңиз. Сиз өзүңүздүн жолдошуңуздун өмүр шеригиңиздин көңүлүн алып жатасыз, башка бирөөнүн эмес. Ошондой эле аялдар дагы бир нерсени дайыма эсте сакташ керек. Эркектер миң күчтүү болгону менен алар жаш балага окшош болушат. Жаш бала сыяктуу эле дайыма мээримге, сүйүүгө муктаж болушат. Ошондой эле алар мактоону көбүнчө жакшы көрүшөт. Айрыкча жыныстык мамиле учурунда же кошулуп бүткөндөн кийин анын күчтүүлүгүн, сизди жакшы кандыра алганын айтып мактасаңыз, эркектин өзүнө болгон ишеничи дагы өтө жогорулайт. Эркектер сизди кандырып жатканын билсе гана өздөрүн чыныгы эркек деп санашат. Өзүгө ишеничи 100% ашат десем деле болот. Эгерде сиз таяк окшоп эле жатып алып, мен баары бир эч нерсени сезбей жатам десеңиз, ошондой дей турган болсоңуз, жолдошуңузга жакшы комплименттерди айтпасаңыз, мындай учурда аялымды кандыруу менин колумдан келбей жатат, мен эркек эмесмин деген ойлор жолдошуңуздун мээсине сиңип калат. Ошентип өзүнө болгон ишеничи да төмөндөп кетет. Бул дагы албетте сиздин күнөөңүз болуп саналат. Өзүңүз эч аракет кылбай эле дагы мен эч нерсе сезбей жатам деп айыпты күйөөңүзгө эле кое бербестен жолдошуңуз менен отуруп жакшылап сүйлөшүңүз. Сиз мынтип өзүнүн жолдошуңуздан сураңыз. Сага кандай кылсам жагат, кайсыл позалар жагат деп сураңыз. Ошондой эле эмне кылган учурда сизге жагып жатканын сиз дагы жолдошуңузга түшүндүрүп айтыңыз. Албетте жолдошуңузга катуу тийбегендей кылып айтышыңыз керек. Андан кийин өзүңүздү физикалык, психикалык жактан жакшылап даярдап, биринчи ошентип даярдап алсаңыз гана андан кийин кошулганда оргазмга жете аласыз.
Ошондо дагы жолдошуңузга мен эч качан эч нерсе сезген эмесмин деп айтпастан, мен кечээ бир аз мындай позада эч нерсе сезе албай калдым. Келип бүгүн мындай башкача позада кылып көрөйлү деп сылык түшүндүрүңүз. Сиз бейтааныш бирөөнүн көңүлүн көтөрүп жаткан жоксуз. Бейтааныш бирөөнүн ошол жакшы сүйлөп, бейтааныш бирөөгө айтып жаткан жоксуз. Албетте сиз өзүңүздүн жолдошуңузга айтып жатасыз. Жолдошуңуз муну албетте жакшы түшүнөт. Сиз ар кандай жаман ойлорду өзүңүздүн мээңизден чыгарып салууңуз керек. Азыркы күндө жолдошун изменить эткен аялдар дагы бар албетте. Эмне себептен мындай кадамдарга барышат десеңиз, алар жолдошу менен төшөктө эч нерсени сезбейт дагы, айланадагылар жакшы сүйлөп койсо эле, мүмкүн ошо менен жыныстык мамиледе болсом баары ойдогудай болот деген ойдо болушат. Ушундай ойлордо ар кандай кадамдарга барышат аялдар. Бул аялдардын эң чоң акылсыздыгы болуп саналат, эгер билсеңиз. Элибизде бир нерсе кылбасаң, бир нерсеге жетпейсиң деген сөз бар. Ошо сыяктуу эле сиз дайыма жолдошуңуз менен биргеликте аракет кылышыңыз керек. Эгерде сиз аракет кылбай турган болсоңуз, өмүр бою эч нерсени сезбешиңиз да мүмкүн. Кээ бирлер айтат, жаңы турмушка чыкканда, мисалы мындайды деле өтө көп уккам. Азырынча эч нерсени сезбешим, бул табигый эле көрүнүш экен. Бирди төрөгөндөн кийин же экини төрөгөндөн кийин албетте сөзсүз сезет экенмин оргазмды деп көпчүлүгү ушундай ойдо болушат. Жок, бул туура эмес. Сиз төрөсөңүз деле, төрөбөсөңүз деле оргазмды эгер өзүңүз чындап аракет кылып кааласаңыз, төрөй элек болсоңуз деле оргазмды албетте сезесиз. Бул ой туура эмес эч качан. Аялдар андай ойлорду каяктан алышат, мен билбейм. Ошон үчүн качан сиз аракет кылганыңызда гана, жолдошуңузга түшүндүрүп, экөөңүздөр биргеликте аракет кылганыңыздарда гана оргазмга жете аласыз. Эгерде аракет кылбасаңыз, оргазм эмне экенин, же болбосо ага кантип жетиш керек экенин өмүр бою сезбей өтүшүңүз да мүмкүн. Жыйынтыгында сиз өзүңүзгө ар кандай ооруларды пайда кылып алышыңыз да мүмкүн. Эң негизгиси жыныстык жашоодо аял дагы, эркек дагы биргеликте аракетте болуш керек. Ушуну эч качан унутпашыңыз керек. Туура, эркек дайыма ар тараптуу жогору болушу керек, бирок сиз моюн сыяктуу болушуңуз керек. Моюн кайсы жака бурулса, баштагы, баарыбыз билебиз, баштагы ошол жака бурулат. Ошо сыяктуу эле сиз канчалык аракет кылсаңыз, жолдошуңуз дагы ошончолук сизге жагыш үчүн, сиздин көңүлүңүздү алыш үчүн жолдошуңуз дагы ушундай жакшы аракеттерди жасай баштайт. Сиз жакшылап өзүңүздүн катачылыктарыңызды, төшөктөгү катачылыктарыңызды жакшылап ойлоп, өзүңүздүн каталарыңызды оңдогонго аракет кылыңыз. Бир гана жолдошуңуздан эле ошол требовать эте бербей, өзүңүздү оңдошуңуз керек. Ошондо гана бардыгы ойдогудай болот. Бүгүнкү видеодон өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала алдыңыз деп ойлойм. Эгер сизге жаккан болсо, анда видеонун ылдыйына лайк басыңыз жана менин каналыма подписация болгонду унутпаңыз.